Бирок эми 1 жылдан бери бүтпөй атат. Ток сылабыйлыгынан же нормально отура албайсың кечип көрөбүз. 1 сааттын аrak берагында да кайнабайт да чай. Жаңы орнотулган трансформатор 1 жылдан бери ишке берилбей, жергиликтүү тургундардын нараазычылыгын жаратты. Сузактагы Карадария айыл өкмөтү тарабынан 2 жаңы трансформатор орнотулган. Анын бири дал ушул Каңды айылына 7 ай мурда коюлганы менен азыркыга чейин иштей элек. Анан биз электриктерден кайрылып көрдүк. Эмнеге бул улабайсыңар? Эмнеге 1 жылдан бери трансформаторлар турат, иштебей эле, жаңы трансформатор. Эми кереги жок болсо бир муктаж жактарга берип койбойсуңарбы десек, эгерде айыл өкмөт бир 2 кагазын көтөрүп, облуска барып, уруксатты алса, биз 1-2 күндүн ичинде элге дап-даяр кылып, тиги токту улап беребиз дейт. Ошондо бир ашып кетсе, бир жуманын ичинде эле иш бүтөт экен да. Бирок эми 1 жылдан бери бүтпөй атат да, бул айыл өкмөттүн башчысы, анын тийиштүү кызматкерлери эмнеге муну кечеңдетип атат, эмнеге буга көңүл бурбай атат? Нарактан ток жетишсиздигинен кышта постоянно свет өчөт. Бир ток сайса, бирөө печке саят, ток сылабыйлыгынан же нормально отура албайсың кечип көрөбүз мисалы да. Баягы лампочка деп коет го, ошого окшоп. Ошонун муктаждыгынан ушул элдин депутатыбызга кайрылып ушул нерсени койдурганбыз биз өзүбүз. Өзүбүз чыгып ашар менен бүтүргөнбүз Кудай кааласа. И дальше мына жерде кылына турган иштер бар дагы. Чекесинин баягы коопсуздук бирөөгө мал жанга зыян тийбеш үчүн стяжкалары бар, баягы тор сетка деп коебуз, сеткалар менен тосула турган жерлери бар. Бүт аны өзүбүз кылабыз. Бизге только ушул айыл өкмөткө кайрылган бир эле сунушубуз, ушун эртирээк ула берсе, биз дальше калганын өзүбүз кылып алабыз, Кудай кааласа. Тургундардын айтымында Каңды айылында электр энергиясынын кубаттуулугу аз. Бул маселе айрыкча кыш мезгилинде көбүрөөк билинип, алардын күнүмдүк турмушуна таасирин берип келет. Эгер ушул жаңы трансформатор ишке берилсе, алардын маселеси чечилерин айтышат. Күнүмдүк турмушта бизде мисалы үчүн азыр ток печке сайсак 1 сааттын аrak берагында да кайнабайт да чай. Ошон үчүн биз отун иштетебиз основной. Электр энергиясын андай эле колдонбойбуз. Слабый. Холодильник бар үйдө, ошо холодильниктер араң гана иштеп турат, неме болуп. Телефон зарядка саябыз. Электр энергиясы слабыйлыгынан биз көбүнчө отун колдонобуз, тезек, ошол нерселерди колдонобуз. Ушуга жаңы ушу трансформаторубузду ула бергенде жакшы болот эле да. Бул жерде бир ишкер бар, ал тиги ак жубас жасаган. Ак жубаска ошол өздөрүнүн жеке менчик трансформаторун орноткон. Ошону анан кийин бул баягы ток жетишпегенден баягы разгрузка жасап, ушул айылдын бир топ үйлөрү ошол кишиге уланган. Эми ал кишинин кокустан трансформатору бузулуп калса, бул пока ака заявка берип, алып келип оңдоткуча алар ток жол отуруп калышат. Анан кийин эми бул айла кеткендеги жумушта, эми азыр бул жаңы трансформатор уланып калса, ишке кирсе, анда алардын уланган кишилердин бардыгы бул жака болот дагы, анан кийин айылдын өкмөттүн балансындагы муниципалдык бийликтин карамагындагы кадимкидей баягы ишке туура жолго түшөт. Ал эми экинчи трансформатор бала бакча, ФАП сыяктуу социалдык объектилерди электр энергиясы менен камсыздоо үчүн алынган. Анын орнотулганына 1,5 жылдан ашык убакыт өткөн. Деген менен трансформатор иштей элек. Карадария айыл өкмөтү 2 трансформаторго 400 000 сомго жакын каражат кеткенин билдирди. Бул боюнча эми колго алабыз, Кудай кааласа. Адистер ушундай болуп калыптыр да. Берки көчө документтерди ырастап атабыз. Бул трансформаторго документ кылыш кыйыныраак экен, технология алыш керек экен, жаңы заключение алып туруп кылыш керек экен, анан Жалал Абад электроого кайрылыш керек экен. Ошону кайрылып жөнөтүп ырастап койгонбуз. Алып туруп анан кийин муну алгандан кийин деле жанагы столб алып тартып кетишибиз керек да бизче. Ошону кошо эле бир жолу бүтүрүп кетели деп атабыз да азырчы. Азыр ушу 2-3 кат болуп калды, бир 2 айдын ичинде бүтүрөбүз. Эми столбар келгенде карайбыз да. Столбга келип тартып кетишибиз керек да кымдардычы. Жана эски столбарды алмаштырып, жаңы столбарды тартып кетишибиз керек анакачы. Бир жолу жагындап кетели деп атабыз да. Биз эми сузак электрого карайбыз да. Быйыл ушу 20 столбар бөлүп беребиз деген. Бир 10 чактысы 20сы келди. Анан дагы болсо карайбыз дешкен. Анан калган өзүбүз да жаныбызда ана турган болгонбуз айыл өкмөттөнчү. Алар да ошо айыл өкмөткө бөлүп коет экен да. Бир жылда 10 столб же 20 столб деп бөлүп коет экен да. Анан ошентип
Ал столбалар келди дедиңиз, алар уже орнотулуп ишке кирди деп турабы? Алар жанагы эски столбалар жана айтып атабыз го. Жыгачтан коюлуп калган столбалар ошолорду койдуруп алмаштырып койдуруп атат ушул эле. Айылдан иштерин экен алар. Жалал-Абад электр тармактары ишканасы кандай гана кайрылуу болбосун аны чечүүгө жардам берерин билдирди. Эгер жогорудагыдай маселе болсо, айыл өкмөт бардык документтери менен кайрылган учурда трансформатор 2 жума аралыгында электр тутумуна уланат. 4 документи керек бизге. Ошо 4 документтин негизинде кабыл алабыз. Бул биринчи ошо мүлк ээсинин арыз жүзүндө кайрылуусу, анан ошо электр орнотмолордун бухгалтердик документтери, служба энергия надзора бар, ошонун наряды керек. Анан жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ошол электр жабдуулар орнотуу үчүн жер аянтын ажыратып берүү токтому да керек. Ал сөзсүз ушул документтер негизинде бизде комиссия курамы түзүлөт. Документтерди чогултуп, общий акт түзүлгөндөн кийин бизге кабыл алынат ошо электр орнотмолор. Бизде жылдык план бар. Жылда Сузак район электр тармактары планга киргизет, иш мерчемине киргизет. Карадарыяга быйыл 25-жылы жылда эле бир 40-50 опора планга кирет. Ошо эскирген жыгач мамычаларды алмаштыруу жумуштары өткөрүлөт. Жыл башынан бери Жалал-Абад электр тармактары ишканасы өз балансына 62, былтыркы жылы 93 трансформаторду кабыл алган. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.